Президент Садыр Жапаров Токио шаарында Япония айларалык кызматташтык агенттигинин президенти Акихико Танака менен жолукту. Тараптар агенттиктин ишмердүүлүгү аркылуу Кыргызстан менен Япониянын ортосунда түзүлгөн ишенимдүү мамилелерди мындан арада бекемдөө багытында сүйлөштү. Жайка Кыргызстандагы экономиканы, айыл чарбаны, энергетика, өнүктүрүү жана туризм, экспорттук потенциалды жогорулатууга багытталган долбоорлорго, ошондой эле жол транспорт инфраструктураны өнүктүрүүгө басым жасоого ниеттенүүдө. Буга байланыштуу Акихико Танака биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашырууга даяр экендигин тастыктады. Ал ошондой эле президент Садыр Жапаровдун өлкөгө болгон расмий сапары Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоого жана өнүктүрүүгө чоң салым болоорун айтып өттү. Эскерте кетсек, Жайка өлкөдөгү көптөгөн социалдык долбоорлордун ишке ашуусуна салым кошуп келет. Өлкөбүздү өнүктүрүү боюнча артыкчалыктуу долбоорлорду ишке ашырууга агенттиктин катышып жатканын биз жогору баалайбыз. Бул аракеттер биздин социалдык экономикалык өнүгүүбүзгө жана инфраструктураларыбызды бекемдөөгө өргө түзөт. Япониянын оор мезгилде көрсөткөн көмөгү дайыма биздин эсибизде жогору бааланып калат. Япониянын региондогу маанилүү өнөктөшүбүз катары ролун өзгөчө белгилеп кетким келет. Туруктуу өнүгүү алкагындагы аракеттерибизди Япония тарап мындан ары да колдойт деп ишеним артам. Бул бизге көптөгөн социалдык экономикалык маселелерди турукташтырууга жардам берет. Буга чейинки Жайка тарабынан Кыргызстанда ишке ашырылып келген проекттер ийгиликтүү ишке ашырылып келе жатат деп биз ойлойбуз. Ошол ал ийгиликке жетип жаткандыгы Кыргыз тараптагы тиешелүү жарандар, ошого катышкан өкмөттүн мүчөлөрү жана башка адамдардын салган кошуму жогору баалайбыз.